Бекмырза Рахманұлы. Балекеттүү байтал базар. Биринчи аудиобап. Жибеген тулку боюн жайып таштап, жан дүйнөсүнүн жарпы жазылып, жан жеринен тирукмуш жыргал сезген келин көзү сүзүлгөн калыбында көл шал түшкөнчө тердеп, балкый балбырап жаткан. Чымыр денелүү жигиттин далы булчуңдары анын назик алакандарына бирде чымчылбай тайып кетсе, бирде учуна толотчот. Асылым деген оор, ентигүү аралашкан, бирок жанга жагымдуу шыбыр кулак түбүнө жаңырды да, жигиттин шилекейлүү тили кулак ичинен сойлоп өттү. Дер тиртетти келин. Чала тааныш эркектин чын дилинен чыккан бул сөзү ага жасалма туюлбастан кайтара качандыр бир кездерде 100 ирет кайталануучу, көптөн бери көңүлү көксөп, сагынып жүргөн тааныш боор этине жакын мамилени эсине салды да, бар дүйнөсү балырдай жумшап, балкып кетти. Келин өз денесин сата баштагандан бери орой, кордогон, бол, чечин, жат, тур деген сөздөргө басынып, чүнчүп жүрүп, өлгөн күйөөсүнө кыймыл аракети, сөздөрү гана эмес, мээрими да окшош эркекке биринчи жолу жолугуп отурат. Анын чала ачыла калган кирпиктеринин арасынан шамдын бүлбүл жарыгы тийген чоочун бөлмөнүн ичи үстүндө сары өзөн арагынын жарым жартылай ичилген бөтөлкөсү, 2 стакан, кесилген нан, жана пияздын турандылары чачылган стол, күрөң шкаф, бөтөнчө кызыл тазыл гүлдөрү бажырайган айнек барда бүлбүл көрүнө калат. Качантан бери мынчалык жаны суурулган жыргалдын кучагына бата элек болчу. Жан биргем, жаным деди энтиге жалбарып. Анын жумшак эриндери акырын көтөрүлүп, эркектин мойнуна, төктүү жана кайраттуу жаактарына тынымсыз жабыша калып жатты. Бөжөй, бөжөйүм, сагындым сени. Аталган башка ысымга итиркейи келе түшкөн тармал чач эркек тынымга токтола калып, бул эмне дөөрүп жатат дегенсип, олурая карады да, бул дүйнөнүн ысыгы менен суугун жадынан түк чыгарып, жагымдуу кумардан улам эси болуп бараткан аялдын абалына түшүнгөндөн кийин гана эңилип, көздөрүнөн, бети баштарынан аймалап, акырын өбө баштады. Бир кезде ой деп чочуп алган келин «Токточ!» деди беркинин атын таппай, экиинен булкуп. Ошол эле учурда башын анын көкүрөгүнө ката койду. Жанатан бери ондогон жолу карайгине урунуп, кээде каалгып, кээде катып турган күрөң шкафтын бурчунан атыла караган өткүр көз көзүнө чагылыша түшкөн эле. Элеспи, эс тутумбу, же чындап эле бөжөй карап турабы? Алтырапты дагы бир ирет кароодон тайсалдаган келин жүзүн катып, бир кыйлага чейин соолуп жатты. Эмиректеги ысык отко чулганган терилүү денеси заматта муздап, селейүүдө. Бир кезде кучагындагы эркектин ийининен ашыран мойнун созуп, жанагыл өткүр көздүн эми гүлдүү айнек барданын кычыгында сайыла карап турганын элес булас көргөнсүп кетти. Тааныш көз, тааныш жүз. Бөжөй деп ичинен бир бакырып алып, кайрадан башын жашыра койду. Тулку бою титиреп, муздап, энтиккени күчөгөндөн күчөп, несмас абалда турду. Мындан 2 жыл илгери жол кырсыгынан каза болгон күйөөсү азыр эле терезеден көрүнгөнсүдө. Түшүнбөдүм, кайдагы бир жомокто айтасың? Кана кайдагы көз? Мына карачы, эч ким жок. Экөөбүз элебиз, деди тармалчач эркек, айнек пардаларды 2 тарапка серпип ачып, сырт тарапка үңүлө карап жатып. Чачтары саксайган, утур-утур мурун тарткан, аппак колдорун майда калтырак баскан сулуу келин көпкө чейин ич кийимдерин кие албай убарланды. Отура калат, кайра турат, үшкүрүнөт. Жүрөктү эзген буга чейин бугуп жатып булуктурган өксүктүн күчү чыдатпады окшойт. Узун дивандын бир бурчуна көп эте көмкөрөсүнөн жыгылды да, уңулдаган үнүн жашырбай ыйлап жиберди. Какаганга муштаган болуп, күйөөсүнүн көз өткөн соң, ошону гана күтүп тургансып, замандын түрү өзгөрдү. Завод фабрикалардын иши токтоп, көчөгө сүрүлүп чыккан жумушсуздардын жоон топ армиясы пайда болду. Жылдан жылга тамак аш, кийим-кече кымбаттай баштады. Натыйжада күтүүсүз пайда болгон капиталисттик коом өмүрүндө соода сатык ишине аралашып көрбөгөн, ал маселеге эндере элдин чоң тайпасын базарларга, көчө бойлоруна сүрүп чыкты. Жашоо кыйын боло баштады. 2 чымчыктай баласын багуу оңой болбой баратты. Күйөөсү тирүү болгондо гана.
КамАЗ менен алыскыры истерге көп чыгып, арбын акча таап келгендиктен үйдөн ар түрдүү азык-түлүк үзүлчү эмес. Эмне тамак жасайм десе, ошого ылайыктоосу даяр турчу. Уулу Сапарбек 1-класста, кызы Гүлайым 3 жашка жакында толот. Экөөнүн курсагын ачырбай баксам десе, эки өзү төрт. Иш издебеген жери калбады. Шаардагы калкты жумушка жайгаштыруу бөлүмүнө бара берип, таманы тешилди. Натыйжада алар кур тилемизгенден башкага жарашкан жок. Кимге барат эме? Кимден жардам сурайт? Өзү интернатта чоңойгон. Табиятынан кошо жер алып, өлсө сөөгү менен кете турган тартынчаактыгы турганда, али көп нерселерден курчулак каларын ойлоп, жөнү бошой түшөт. Күйөөсүнүн бир тууган агасы бар. Шаарга жакынкы айылдардын биринде жашайт. Кыйналсаңар келгиле, чогуу жашап туралы деп чакырмыш болгон. Мурдагыдай бардар, баары жетишип турган заман болгондого бир жөн. 3 бөлмөлүү үйдө 8 баласы менен тыгылышып жашайт. Абысыны жалгыз уюнун айран сүтүн сатып, бирин экиге үлөштүрүп, өлбөстөн күнүн көрүшөт. Ашка жүк башка жүк болуп күн көргөндөн көрө, эң алгачкы жолу тааныштар көрсө уят деп кысынса да, семичке куруп сатып көрдү. Шаарды, көчөнү булгайсыңар, штраф салабыз деп үтүрөңдөгөн корс, тоң милиционерлерден качып жүрүп азап жеди. Андан жакшы жыйынтык болбогондон кийин тамеки баштаган майда чүйдө буюмдарды алып сата баштады. Салык төлө, базарга төлө, ага төлө, буга төлө деп келе беришип, шайын оодарып жиберишти. Өзүнө окшоп майда бараттар менен соода жүргүзбөгөндөр көп болгондуктан түшкөн пайда жеген ишкендерден артпай калды. Ал эми ижара акысын ким төлөйт? Кийим-кечек ким алып берет? Почему вовремя не платишь за квартиру? Тебе выгнать надо деп гүрпүлдөгөн орус кожоюндун жемесинен кантип кутулат? Айласы түгөп баратты. Байпактары жыртылып, согончоктору кызаңдаган, былтыркы эски ботинкаларынын тигиштери ыдырай баштаган уулу менен кызынын түрүн көрүп, зээни кейди. Көзүнө жаш, көкүрөгүнө зил толду. Эмне кылыш керек деген суроо күндүр-түндүр мээсин чагып, жанына тынчтык бербей жүрдү. Бул ыплас ишке өтүшүнө бирөө себеп болбогондо, майда чүйдө сатып жүрө бермек. Сиз башка серьезный иш кылсаңыз болбойбу? Деди бир күнү жашы 40-тарга барып калган солидный кийинген киши полет сигаретин сатып алып жатып. Иш жок. Кесибиңиз барбы? Тигүүчү. Түшүнүктүү. Фабрикаңыздар токтогонун билем. Бирок эми менчик тигүү цехтери көбөйгөн. Ага чейин кыйналасыздар. Кою каштары бар, көздөрү мээримдүү, сымбаттуу киши сонунду суктана карап турду. Сигарет тутанткан соң, кечиресиз, ушу тегеректе кыз-кыркындар болуп калчу эле. Сиздин алар менен байланышыңыз жокпу? Жок. Вы не по адресу. Жаль, кечиресиз. Сизди түшүнүп турам. Чоочун, бирок өтө сылык киши капчыгынан 200 сомду алып чыгып, тамекилер тизилген стол чөсүнө таштады. Сиздей сулуу келинге мындай көчө жумушу жарашпайт. Андан көрө бул барахлаларды жыйнаштырып, үйүңүзгө барыңызда жасанып түзөнүп, 2 сааттан соң тигил мейманканага келиңиз. 2-чи кабат 225 бөлмө. Түштүктөн келген жакшы коногум бар. Кызмат кылып коюңуз. Кетериңизде дагы 200 сом беребиз. Ошондо олку-солку ойго калчанып, сылык киши кирип кеткен катарындагы 5 кабат мейманкананы карап туруп калган. Кандай кызматты айтып жатканын алгач аңлаган эмес. Ошол менен катар бир күндө капысынан табылган 400 сомдон айрылгысы келбеди. Кезерип кечке туруп 30-40 сом араң тапчу. Тартынчаак келиндин ошол мейманканада бет ачылган. Ийикте ичке белдүү дагы бир жаш кызды тизесинде ойнотуп отурган сылык киши сөз менен ийитип, аракка кыстап жатып биринчи жолу кызыган, башы айланган келинде башка бирөөнүн коюнуна салып берген. Сылык сүйлөп, жыланды ийинден чыгарган ошол киши болбосо, бөлөк эркекке этек серпип ачтырып, кыны калдырбаса, акчага туйтунтпаса, балким сонун бул кесипти эш тутуп, артынан түшпөс беле. Бул элести ал экинчи жолу көрүп олтурат. Сойкулукка аралашкандан бери ирешкен бул жагдайдан такыр кутула албады. Же элес булас көзгө көрүнгөнсүп сес талат, же түшкө кирип, эсиңди эки кылып кетет. Биринчи жолу оорулуу чал менен кара кемпир жашаган тар үйдө мышыктын кыркырагындай акырын, коңурук тарткан жаш баланын кучагында жатып, түшүндө көргөн. Ошондо өзү кардал издеп көчөгө алгаш жолу чыккан. Ижара акысын төлөш керек. Балдарынын кышкы кийимдери жок. Кожоюн бир жума убакыт берди. Акча бербесе, эки баласын колуна жетелетип,
көчөгө кууп чыгарып ышык. Бөжөй барда мурунку кожоюндардын өңү жылуу, мамилелери ысык болчу. Анткени күйөөсү эки жактарга чыккан сайын аларга ышталган саала, импорт колбаса же сыр сыяктуу кымбат тамак ашала келип турчу. Эми андай көңүл буруу, сый жок. Азыркы кожоюн аялы экөө тең көздөрүнүн төбөсү менен карайт. Кандай да болбосун акча таппаса болбойт эле. Сымбаттуу, боюна жарашкан кызыл көйнөк кийген сонун көз байланганда шаардын борборунан орун алган Аксай мейманканасына келди. Түнкү көпөлөктөрдүн атагы жаңыдан чыгып, кызыккан эркектер ошол тегерекке көп баратта уккан. Бой келбеттүүлүгүнө ынана, аяр кадам шилтеген сулуу келиндин керилген мүчөсү кимди да болсун суктантпай койбойт болчу. Жүрөгү дүкүлдөп, күдүк, ал бери өзүнө бейтаныш иштен бушайманданган, анын көз алдына маңдайгы айнектеринде Ташкент, Алматы, Бишкек деген жазуулары бар 5-6 капталдарын тийиштире токтогон кызыл икарустар урунду. Балдарынан көөнү тынч. Мурда чогуу иштеген Сайкал деген жаш кызды ижарасына кийирип алды. Түнү иштей турган иш таптым деп бардыгын ага дайындап койду. Элпек, кичипейил, акылдуу кыздай көрүнчү. Ошондуктан ага ишенди. Оюн түнкү мейманкананын сыртында уй мүйүз тартып отурган бир топ эркектер бурду. Күнгө күйгөн, карарган өңдөрү светтин жарыгынан да билинип турат. Демек тоолуктар. Алар түнкү көпөлөктөрдүн кыймыл аракеттерине өтө кызыгуу менен көз салып отурушат. Же жакын басып келип сөз айта алышпайт. Мындайракта тамеки тартып, 2-3 сүйлөшүп отурган кыз келиндерге кимдер келип, кайда алып кеткенине күбө болуу үчүн ынтызарлана байкоо салып турушат. Ал мунун баарын ой элегинен өткөрүп, көрүп баамдап сезип жатты. Бирок артка кайткан жок. Сойкулар көп келген бул жерге мурдадан эчен рет келип жүргөнсүп, ичинен бушайманданса да сыртынан кебелбей, жай, ишенимдүү кадамдоодо. Каруусундагы сумкасынын боосун бек мыкчып алган. Заказ менен химиялаштырылган чачтарынын бар пайган кооз тарамы жайкы желге билинер билинбес көтөрүлүп, себинген арзан атырынын жыты өзүнө да жыттанып жатты. Ошол жүрүшү менен мейманкананын алдын чалгындап бир ирет өттү. Кыргыз циркинин мейманканасына жетип артка бурулду да басыгын ого өтөр жайлатты. Жүрөк түк-түк, денесинде майда калтыроо. Түнкү көпөлөктөр сонунга көңүл бурушпады. Чамасы бул чөйрөгө ээлик кылуучу кудуреттүү бирөө жарым азырынча чыга элек окшойт. Капысынан тушма-туш турган кызыл икарустун эшиги кыйч ачылды да орто жашка барып калган семиз киши жерге түштү. Сонунду кел бери дегендей колу менен ишарат жасады. Заматта барыш керекпи же деген суроо жооп күтүп мээсинде ойноп турду. Салем, деди сакал муруту көөлө өскөн казак шоопур эски таанышындай ыржайып. Келин мукактана түштү да «Саламатчылык» деп суз баш ийгеди. Канча жолу үйдө 100 жолу кайталаган, жедеп маш болуп бүткөн жагымдуу жылмаюуну адегенде эсинен чыгарып салды. Кер ишкери сүйлөшөлү. Шоопур таза кыргыз тилинде сүйлөп, икарустун ичин карай ээк жаңсап койду. Айнектери көк парда менен тосулуп, ичинде түнөргөн караңгылык уюп турган. Ушунун ичиндеби деген таң калууга аралашкан чоочулоо сезими келиндин этин жыйрып алды. Кантеркендешкенсип, мейманкана алдында отурган тоолуктар моюндары үзүлгөнчө жапырт карап турушуптур. Жок, ичкери кирбейм байке. Коркпо, кымбаттуу элем карындас. Келиндин тулку боюндагы чыңалуу тарап, мурдадан көндүм иш болуп бүткөндөн бетер кардал менен эркин сүйлөшүп кетти. Канча бересиң? 50 сом саатына. Азаныңыз. Ладно, 60 сом берейин. Башын чайкап, шоопурдан алыстап кетти. Жолдун жээгиндеги бир түп тарактын жанына барып туруп калды. Тоолуктар дале аңырайган бойдон карап турушуптур. Казак тамекини тутандырды. Эки көзү келинде. Тигиндейректе турган топ кыздардын да соодасы жакшы жүрүп жатат. Көбүнчө жеңил машина менен келип, бирден же экиден алып кетип жатышты. Айланчыктаган жигиттер да аз эмес экен. Кубакай жүздүү жаш бала ага тартынчыктай жакындап келди. Бирөөнү күтүп турасызбы? Ооба, сени. Сонун эми жагымдуу жылмайып койду. Тиги жанына түштү. Кеттик. Канча төлөйсүң? Сен одиночкасыңбы? Тиги семейкаларга кошулбайсыңбы? Аларды тааныбайм. Бир түнгө 250 сом берсем жетеби? 300 сом. Кеттик. Жаш жигиттин күлмүңдөгөн көздөрүнөн, ачыктыгынан, баяулугунан улам эч кандай жамандык кылбасын туңгуюк сезди.
Эскилиги жетип калган жапыс үйдүн ички калгасын бир кара кемпир ачты. Жүн жоолугунун четинен буурул чачтары самсалап чыгып турат. Чекеси тырышкан, күңгүрт көздөрүнөн жаркын маанайдын нуру өчкөн. Сонунду жаман көз менен бир карап алган соң, кыртышы сүйбөй турса да, ооз ачпастан артына кайрылып, кары кишинин ыкшыган жөтөлү чыккан ичкери бөлмөгө кирип кетти. Көңүл бурба буларга, кожоюндар. Экөө тең сүйлөбөйт, дудук. Экөөнү тең мен багам. Жакшы баксаң, үйдү сага калтырабыз дешкен. Жаш бала астыга өтүп, коңшу бөлмөнүн эшигин ачты. Кир. 2 кишилик керебет коюлган чакан бөлмө. Дубалда ар түрдүү көлөмдөгү түстүү плакаттар илинген. Жылаңач сулуу кыздар, кино актерлор. Керебеттеги балыш, журкан төшөктөрдүн, илинген көйнөк кечилердин, кыскасы бөлмө ичинин тазалыгы, ирээттүүлүгү баары унчукпас кемпирдин иши экендигин айкындап турат. Экөө алгач ысык чай ичип отурушту. Атым Жолдош, сеникич? Сонун. Жакшы атың бар экен. Кемпир чалдын бала бакырасы жокпу? Жок. Бул үйдү издеп жүрүп таптым. Чалы сүйлөйт. Силерди көзүңөр өткөнчө баксам, үйүңөрдү мага документтештирип бересиңерби десем макул болушкан. 2 жылдан бери чогуу жашайбыз. Бирок экөө тең али бери өлө тургандай эмес. Муну кара, жашабай жатып, түзгөн планын көрүп кой. Сонун жаш балага таңдана карап турду. Азыр булардын көз карашы өзгөрдү. Заман таасир этип жатат. Алсам, жулсам, алдасам деген эле жан. Каерде иштейсиң? Тери топтойм. Так, мындай. Сен чечинип жата бер, мен азыр. Ордунан обдула берген Жолдошту этегинен тартып токтотту. Мындай мамилени башкача түшүнүп алган ал келинди билектен шарт кармай калып, эриндеринен өпмөкчү болду эле, артка чалкалай берип, эсептешип койсок кантет, деди жылмая. Жолдош шашып калды. Чөнтөктөрүн оодарып жатып, алдап коюп жүрүшүп, көңүлүңдү көчкөн журттай калтырышкан экен, Сонун алган акчасын унчукпай сумкасына салып, балыштын астына бастырып койду. Алдуу күчтүү жаш бала аны таң атканча уктаткан жок. Бирок көк чөтөлдүн үзгүлтүксүз добушу чыккан коңшу бөлмөдөгү чал кемпирдин кейиштүү турмушу, тагдыры, жүрөгүн мыжып, көңүлү алагдуу болуп, керебет кычыраган сайын оңтойсузданып, кысылып кымтына бергендиктен бүт дилин берип ээрип кете албай, көптөн бери эңсегенин эркек танадан ала албай кыйналды, чайналды. Өмүрү аял көрбөгөндөй ачыккан, кызыгуусу ушунчалык күч, жанын берчүдөй жанталашкан жаш баланын баардык далбаазасынан ол 90-дуктан башка жагымдуу эч нерсе ала алган жок. Эч нерсе билбеген тоң неме турбайсыңбы? Деди демиккен Жолдош чалкасынан оодарыла берип. Солу түшкөн турпатын сулк таштап, нааразы болгонун ол 90 кыймыл аракетинен байкаткан ал, ойлонуп бир аз жатты да, көп өтпөй мышыкка окшош кыркыраган коңурук чыгарган бойдон уйкуга кетти. Денеси шалдырай түшкөн келин, дагы эмнени билишим керек эле деген суроонун жандырмагын таба албай, көчүлүп баратты. Сонун кайсы бир чоң театрдын сахнасында энеден туума жылаңачтанып алып, ары бери кылтыңдай басып, көптөгөн көрүүчүлөрдүн кол чабысына машырлана күлүп бийлеп жүрүптүр. Бой келбетин карачы, бах, эмчегин кара, аттын башындай, деп шыбарашат. Чоң эмес эле го, кана деп, өз оюнда пайда болгон суроого жооп издеп, көкүрөк жагына көз кыйгын жиберди эле, эмчеги киндигине чейин салаңдап туруптур. Чочуп кетти. Эмчеги салбыраган эмен эмнеге бошуп алдыңар? Чыгай кыз, чыктайм. Колуна тал чыбык кармаган кашкабаш киши бекерде катышып алыптыр, дейт тигини чып эттире куйрукка бир чаап. Залды кыран каткы күлкү каптады. Сойкулукка жарабайт, эч нерсе билбейт, деген үн чыкты. Кетсин, бекер акча тапкысы келгенин кара. Аңгыча отур деди кимдир бирөө көшөгөнүн бир бурчундагы столдо тамеки түтөтүп отурган эркектердин катарын карай тартып. Бул келиндин 2 баласы бар. Балалуулар келбесин деп өдүк беле. Ким киргизди муну? Үнү тааныш. Караса Бөжөй. Бөжөй тирүүсүңбү? Бакырып жиберди. Тегене, шерменде жалап. Мен өлдү деп сүйүнүп, алдагы май куйругуңду сатып жүргөн экенсиң го. Кайда балдар? Сапарбек кайда? Гүлайым кайда? Жүзү кара. Бузулган эшек. Ачуулуу болуп кетиптир. Бөжөй кубалаба, балдарыңды эптеп багайын деп келдим. Алар ашка калат, кеттиби? Ыйлап жиберди. Ай, балалуу аялдарды ыргыткыла, кетсин, кереги жок. Кимдир бирөөлөр буту колун кайрып кармап ыргытып жиберишти. Сонун бакырып ыйлаган бойдон учуп келип, жумшак нерсенин үстүнө түштү. Күйөөсү көзүнөн чаар чымын учура, түрөсү уктиктеди.
Оозу чоң негир кыз акырын басып келип, бөжөйдүн мойнуна колун ороп, кылыктана жагымдуу тигилди да чекесинен өбүп алды. Күйөөсү заматта жоошуп, ырсайган бойдон тиги Шуркуяны кучактай калды. «Бөжөй, сен деле өлүп турсуң го?» Анысы уккан жок. Тигинде ийиндерине видео камераларын көтөргөндөр жүрүшөт. «Апей шерменде, ушул жылаңач кейип менен телевизордо көрүнсө, бир айрандай төгүлдү го?» Келин тура калмакчы болду эле, карылуу эки кол алкымынан муунтуп кармап, жерге ныгыра басты. Караса бөжөй. Көздөрү заардоо, жүзү каардоо. «Өлтүрбө бөжөй, балдар жетим калат», деп кыйкырып, тигинин карылуу колдорунан бошун албай, ыйлап, тыбырап жатты. Сонундун ачык калган ийнине бир жылуу кол жумшак тиет да булкуп коет. Акырын көзүн ачып, кечиндеги буурул чачтары жүн жолугунун четтеринен саксайган кара кемпир турганын көрдү. Жерде жатыптыр. Жолдош керебетте керилген бойдон уйкуда. Чочуп кетти. Түнү менен чыныгы турмушу аралашкан түнкү элестерге акылы тумандаган, ал ордунан ыргып туруп, жылаңач этин ич көйнөгү менен далдолой калды. Дудук кемпир кет дегендей ишарат кылып жатыптыр. Мына ошондон берки көр тириликтин айынан азгырылган аягы суюктук, көрүнгөндүн тепсендисинде калган ыплас жашоо акыры, коркунучтуу түш элестер, сөөктөн өтүп, чучукка жеткен сөз угуу, кемсинтөө, жек кордоо менен аяктай турган болгон. Эми ал түш эле, бүгүнчө, бүгүн маркум эринин атыла караган коркунучтуу өткүр көзүн эми эле өз көзү менен көрбөдүбү? Же элестетип алдыбы? Бөжөй тирүүбү? Же арбагыбы? Арбак деген түшүнүк жөн жеринен чыкпагандыгына ишеними чоң келиндин жүрөгү түрсө-түрс күчөп согуп, опколчуп алды. Жек көрүү менен кызганычтын оту күйгөн аткан октой курч каректерде кайра-кайра эсине түшүрө берүү коркунучтуу болчу. Чын көрүндү. Бөжөй бирди көрсөткөнү калды окшойт. Кебете кешпири жүдөй түшкөн, жанаракта сезген дене жыргалын унуткан, турмуштун ысык суугу муунткан сулуу келин салбыраган тейде дивандан өйдө турду. Көздөрүндө жаш, чачтарында чатыш, кийимдеринде тырыш, көңүлүндө кир. Жөн эле эмес, ооба, маркум күйөөсүнүн арбагы. Аңдып жүргөн экен, аңдып. Илинүү турган сумкасын алып, ийинине илди да сыртка жөнөдү. Үстүнө үйрүлүп түшүп, күйпөлөктөнө мамиле кылган тармал чач жароокер адамдын жакшы мамилеси да аны алаксыта албады. Көптөн бери эңсеген кумарын басып, бейиштин төрүнө бир чыгарган эркекке сумсая бир карады да ооз үчүн кыбыратты. «Жакшы калыңыз». «Кубалаган жерим жок. Таңга карганда кетсең болмок. Жеттүндө кайда барасың эми? Узатып коеюн?» «Жок, керек эмес». Кең турсисин далбайткан, эч нерсеге түшүнбөй оозун ачкан тармал чач делдейген бойдон квартирасынын босогосунда калды. Түнкү шаар тынчтыгын кадамынан чыккан ыргактуу үн бузуп бараткансыда эмнеден жазды? Кайсы айып үчүн Теңир аны мынчалык кыйноого салат? Бешенеси тайкы, ырысы жок жаралып, жашоонун жапасынан өмүр бою запкы тартуу үчүн жарык дүйнөгө келди беле? Жалгыздыктан жан кыйналган ачуу күндөрдүн арманы алкымын бууп, көкүрөгү зилдеп, үн чыгарбай ыйлап баратты. Жетимчиликтин каккысын уктурган, кемсинтүүгө жык толгон муңдуу күндөрдүн көптүгүн айт. Эми оңоломбу десе оңолбой, кайра чөгөргөн жокчулукту, жоон моюндугунан көргөн кордугун айт. Жүрөктөн өчпөй койгон муңун, жупуну жашаган жарды күндөрүн айт. Маңдайы жарыла кубанган мезгили болор бекендеги. Ал караңгылык өкүм сүргөн бак тарактардын коңулдарына, арасына аяра көз кырын таштап, күйөөсүнүн элеси бүгүн капысынан көрүнө түшкөнсүгөн элес арбагы жакын жерде аны коштоп бараткандай ишенимге жеңдирди. Басса турса оюнан чыгарбай, раматтылык өмүрлүк жарынын жасаганын эткенин, кылык жоруктарын кайра-кайра эстей берүүнүн аркасы бүгүнкүдөй күтпөгөн элесте жаратып жатат дейм. «Кечир Бөжөй», деди үнүн чыгара. «Сенин алдыңда абийирим төгүлүп, айыптуу иш кылгандыгым үчүн. Айыптабачы. Билсең кыйналдым. Башка айламалым калган жок. Балдарыбыздын бал балаган ыйын, ачкачылыктан кабыргалары кайышып, көк жашык болуп турушун көргүм келбеди. Суукта көк тумшук болуп, көчөдө калышын каалабадым. Кечир мени алтыным». Көз жашын арчыган келин терең ойго түшүп, өзү менен өзү сүйлөшүп отуруп, өзүнө бир айдан бери өтө тааныш болуп калган Аксай мейманканасынын жанынан өтүп баратканын байкады. Неге келди? Бурулду. Үйү тарапты көздөй багыт алды. Ылдан басса 1 саатта жетип барат. Таксиден эптеп тапкан акчасын аяды. Айлана болсо
Каптал тараптагы кесилишкен жолдон милициянын сары УАЗиги чыга калды да ошол замат кый четтире тормоз берди. Ичинен гражданча кийинип, жаш экенине карабай чачын артка тараган шыңга бойлуу, кубакай жүздүү сулуу сымак жигит эки милиционер шарт-шарт чыга калышты. Тикирээ тиктешкен бойдон басып келип, келинди тегеректей калышты. Токто, эмне кылып жүрөсүз? Үйүмө кетип бартам. Жет түндө жалгызбы? Жалгыз, эмнеси бар экен? Көп нерсеси бар. Тонуп кетсе кантесиң? Зордоп туруп өлтүрүп кетсе кантесиң? Кудай сактасын. Азыр Кудайдын да ал жетпей алган. Биз сактайбыз. Кана, детка, документтериң барбы? Жанымда жок, үйдө. Тааныбайсыңарбы муну? Ал милиционерлерге кайрылды. Аксайдын Дешевкаларынан, Байтал базардын кызы, деди алардын бири. Апкот учурунда колго урунбай калган экенсиң да. Иштеп жүрсө керек. Салла машинеге. Сержанттар тиги жигиттин буйругун эле күтүп тургансып, экөө колунан алып, дегдеңдете сүйрөшүп калышты. Кое бергиле, эки балам күтүп турат. Калпын карап кой, балдарым деп жанын жеп. Жакшы көрсөң жандарынан чыкпай отурбайсың да. Эмне туруп калдыңар? Салла дебедимби? УАЗдагылар сыртында милиция деген жазуусу бар бийик үйлөрдүн биринчи кабатындагы бөлмөгө алып киришти да, старший лейтенантмын аты Мысак деген гражданча кийинген кубакай жигит экөөнү калтырып коюп, бир жактарга жөнөп кетишти. Канчадасың? 24-төмүн. Мамлекетибизде жашаган аял эркек, жаш кардыбай бардык үчүн закон бирдей. Тартибин бузсак, талабын аткарбасак жооп беребиз. Сени камайбыз. Эмне үчүн? Сойкулук кылып жүрөсүң. Өзүңдү сатпа, шаардын, эл журттун абийирин кетирбе деп эскерттик беле? Уккан эмесмин. Дүлөй окшойсуң го. Жок. Анда кууланып жаткан турбайсың да. Ай, Байтал базардын кыздары. Бетиңер жок болгон менен мээңер кыйын иштейт. Сонун айына бир же эки жолу түнкү көпөлөктөрдү жыйнап, бир күн камап, опузалап, бир аз лекция окутуп туруп кое беришерин билчү. Бирок өзү жалгыз иштегендиктен булардын тузагына иринбей жүргөн. Анча-мынча акча узатсак кое беришет деп кыздар айтып калчу. Эң жүрөгү өйгөн маселе балдар болду. Бул жерде бир күн камалып калса, алардын абалы кандай болот? Тартынчаак, мындай иштерге көп башы ушы бүтө элек. Бүшүркөй тиктеген, шүмүрөйө түшкөн келин бүгүн ушул эле жетишпей турду эле деп кейип алды. Эки жапжаш балдарым бар, күтүп калды, кое берсиңер. Жок, эң биринчи медициналык текшерүүдөн өткөрөбүз. Байтал базардын кыздары венерологиялык ооруларды таратып жатасыңар. СПИД менен ооругандар областыбыздан да чыга баштады. Ошол үчүн силерди кууп таркатуу же камоо жөнүндө шаар мэриясынын токтому бар. Биз сактанабыз. Орунду чоңдор менен бизнесмендер жугузуп келип жатышат. Кайдан? Чет өлкөдөн. Сен кайдан билесиң? Венерологсуңбу? Жок, кыздар айтып жүрүшөт. Ай, кыздарың иттин тезегин жей берет. Алар билишет орунду кимден жугузуп алышканын. Өмүрү фабрикадан башка мекемелерде иштеп көрбөгөн, көп учурларда акысыз отпуска алып, бала багуу менен кечти киргизип, үйдө отурган сонундун заманы таарып, айласы куруй түштү. Чын эле камашабы? Анда жетимчелердин тагдыры кандай болот? Ким аларга каралашат? Көз кычыктарына кайрадан жаш тула калды. Эриң барбы? Кайдагы эр? Эрим болгондо кара казанымды кайнатып, балдарымдын кашында тынч отурмакмын. Ошондой да. Балдар кимден? Гүлгө онап, авариядан кайтыш болгон. Ишендим. Улук лейтенант мыскылдуу карап турду. Араңарда күйөөлөр акча таап кел деп, өздөрү жибергендер да бар. Сен андайлардан эмессиңби? Эрим жок, иштерге жумуш жок. Эптеп бала бакыраны жанды багуунун айласы. Жамакты айтпа. Базарга чыгып бадыраң сатсаң да каражаныңды бакмаксың. Ал үчүн акча керек. Кырылай шылтоо. Шылтоо эмес. Болбосо көрүнгөндүн колоңсосун жыттап жаткан оңой дейсиңерби? Тегени. Жон койсо тили буудай куруп баратат. Кое бериңизчи. Сенден эми сизге өттү. Кое бере албайм. Сен кылмышкерсиң. Айттым го сага. Түнкү кыз келиндерден көчө бойлорун бошоткула, аларды кармап, камагыла деген шаар мэриясынын буйругу бар. Чет өлкөдөн уяттуу мыймандар келип, бир жума шаарыбыз менен таанышат. Алар кеткенге чейин силерди камайбыз. Сонун улук лейтенанттын эмне каалап жатканын түшүндү. Көз жашын арчууга чамасы жетпей, мурдун шу тартып алды да, сумкасынын ичинен тыкан бүктөлгөн
20 сомдуктардын тутамын алып чыкты. Алыңыз, үйгө кетишим керек, кыргыз экенсиз, жакшылык кылып коюңуз эми. Жыргаганымдан үкүдөн бетер түңгүзөтүп жүрөт дейсизби? Үлдүрөгөн сойку келинде каалагандай экчесе болорун сезген милиционер ичинен кымдай түштү. Жаратан бери ыйга муунган татынакай жашны менен келишимди тулку боюнан, кырдач мурдунан көзү өтүп, балжуурандай өңү жагып калып, тымызын көз артып жаткан. Ал акчаны тигинин колунан жулуп алып стол үстүнө таштады. Пара бергениң үчүн сөмөйүң кезеди. Соттолосуң. Кана санап көрөйүнчү. 100, 160, 300, 450. Бир түндө ушунча таптыңбы? Ооба, менин бир айлыгым. Канча клиентти тейледиң? Бирөөнү. Жалганды башкага айт, детка. Мүмкүн ушу эки балаңдын баары да жомок дейм я. Жок, өлүп кетейин бар. Кичинеси 3 араң чыкты. Милиционер столунун сурмасынан актай бара калып чыгып, келиндин алдына жылдырды. Всё, жаз, түшүнүк кат жаз. Бүгүн кантип 450 сом тапканыңды, мага пара сунуш кылганыңды да кош. Жазбайм. Жаз. Эмне кылсаңыз да жазбайм. Ошондой дечи. Эмне кылсаңыз өзүңүз билиңиз дегениң го. Берчи сумкаңды бер. Келиндин алдындагы сумкасын жулуп алды да чык эттире ачты. Презерватив, импорт. Ушул керек эле мага. Канткен менен сагызгандай саксыңар. Качан өлөрүңөрдү гана билбейсиңер. Айтчы, түрк бизнесменине бир түнгө сатылып барып, уктаган соң $3000 урдап, качып кеткен сен эмессиңби? Түрктөр менен мамиле түзбөйм. Муну карап кой, түзбөйм деп. Акча көрсөтсө Америкага чейин кетесиңер. Силерде уят деген жок. Суранам кое бериңизчи. Жалурган келиндин бул азаптуу кабинеттен ушунчалык жадап, тезирээк кеткиси келип турду. Мындай келекелөөгө туруштук бере албай, ансыз да чөгүп турган маанайы ого өтөр түшүп, жүдөп, муун жүнү бошоп, дагы бир аз кыйнай турган болсо, жүгүрүп барып терезеден бой таштоого даяр эле. Кеткиң келдиби, детка? Тур анда, бул тарапка бас. Салбыраган келинди каруудан бекем кармап, коңшу бөлмөгө алып кирди. Күңгүрт жарыктан улам ушул бөлмөдө да 2 стол турганын байкады. Милиционер эшиктин такагын шарак тедирейип салды. Жат. Эмне? Кеткиң келеби же? Стол үстүнө жат. Ушул жергеби? Муздак экен. Билбейсиң. Апамдын мамык төшөгөн кайдан тапмак эле. Мындан башка арга жок экенин түшүнгөн келин таштай муздак стол үстүнө узунунан жата кетти. Начальнигинин столу окшойт деп ойлоп койду негедир. Мен акчаңды 100 сом жетет. Калганын сумкаңа салып кой. Азыр экөөбүз бир жыргап алалы. Калган сөздү кийин сүйлөшөбүз. Жарайбы? Ал шыгыратып импорт презервативтерден бирин ача баштады. Алыскы рейстен келген турду КамАЗдын адатынча жол жегине токтотту да, Оштун базарынан алган кышкы коонду тор катары ороп койгон камыш боосунан көтөрүп, ачык турган дарбаза аркылуу үйүнө кирди. Машинасын дайыма сыртка калтырат. Анткени кузовунун чатыры бийик болгондуктан эшик алдына батпайт. Көчөдөн эч ким тийбейт. Булардын көчөлөрү тынч. Үч уулунан болсо негедир дайын жок. Телевизорго алаксып отурушуп, машина кирип токтогонун аңдабай калышкан окшойт. Болбосо адыраңдай жүгүрүшүп, небага алдынан чыгышмак. Дарбазаны бекитпей дагы ачык ташташыптыр. Үйдө өзү жок болду дегиче ушул. Чачылып, ачылып, баары айталалап калат. Тигине жый, муну бекиттеп, сөмөй менен сайып көрсөтүп туруш керек. Ичинен кейип алды. 2 жумадан бери атасын көрбөй сагынган үй бүлө Оштун кышкы, муздак, бирок ширин коонун тамшына жеп жатышты. Аялы зарыл стол үстүнө бар тамагын коюп, күйөөсүн көпөлөктөй чарк айланып, күйпөлөктөнүн үстүндө. Айылдан акем келип кетти. Эмне дейт? Кеч уулун үйлөндүргөнү жатыптыр. Кое турбайбы? Былтыр эле 50 жылдык тоюн өткөрбөдү эле. Ботом Мүсөнбайы бой жетип калбадыбы? Дагы кеч үйлөндүрүп жатат. Бышырып жаша турган болду. Кудай тоо деп сүйдө турду. Учубуз кур эмес. Тууган биздики, жамандык жакшылыгыбызды тең бөлүшкөн ошолор. Кошумча кошсок, кийин алар деле жөн койбойт. Күйөөсү жүйөлүү сөзгө ынангансып, унчукпай калды. Узакпай телефон чалды, ишемби күнү туулган күнү турбайбы? Келип кеткиле дейт, барабызбы? Барабыз. Дагы баягыл сонун байкушту таап, кошо алып келгиле деп өтүндү. Турду үн катпай ыкыйган бойдон туруп калды да,
тамагына такала түшкөн коондун тили араң жутtu. Кайдан тапмак элек, дайынсыз жоголбодубу? Ал жоголгон жок, биз жоголдук. Зарыл күйөөсүнүн табы сүйбөй турганына караган жок, аярлай сөзүн улады. Издейбиз. Досум дос эле коон үзгөндө, ажырашып кеттик го бозо сүзгөндө дегендей болбойлу. Сонун тартынчаак келдин эмес беле, балким ошол себепти бизге келбей жүргөндүр. Зарыл коон жеп бүткөн балдарына кайрылды. Колуңарды жууп, сабагыңарды даярдагыла, жөнөгүлө. 3 уулу чыгып кетти. Сапарың кандай болду? Напарнигиң жактыбы? Дурус эле. Бөжөйгө кайдан жетсин? Сен дегенде жүрөгүн сууруп бергенге даяр эмес беле? Күйөөсү дулдуюп, унчукпай отурду. Эртең мага иш жок. Бөжөйдүн айылдагы бир тууган агасына барып, сонундун дарегин билип келейин. 2 жыл болду, бир жолу издеп барып, жетимдердин ала акыбалын сураганга жарабадык. Уят эле. Агасы былтыр эле билбейм дебеди эле. Былтыр билбес, быйыл билер. Чарчадым. Эртең сүйлөшөлү. Өзгөрдүң турду. Башканы унутсак да, балдары үйсүз, жайсыз, ач жылаңач калган, бир кесе жарма тапса да сени менен тең бөлүшүүгө ашыккан раматылык Бөжөй Аяштын балдарын унутканыбыз жарабас иш болду. Эрди катын башка сөз сүйлөшкөн жок. Турду оорулутунуп алып, тамеки чегиш үчүн балконго чыкты.